bir адам менен сүйлөшүп атканда интонацияңыздар, тонуңуздарды жакшы карайсыздар, ал келбетиңиздерге таасир берет, алардын көрүшү боюнча. Ошондо сиздер эркектердин эркеги болушуңуздар керек да. Аябай мындай күчтүү эркек болсоңуз, аялыңыз менен эме кылбайсыз, келинчегиңиз менен муну талашуучу, балаңызга эме кылбайсыз. Проблема жок, мындай любой нерсесини даже сразу азыр керек болсо $1000 бирдемке алсам, мен барып алып коем да, уже мындай эркектик сыпаттардын эң чоң эмелери да. Ал деген сөз бул жерде проблеманы чече аласың. Бул жерде сен аларга спокойствие бересиң. Алар сени бая коркпойт дүйнөдө эмне болуп кетет дегенде, мен жанымда атам бар дейт. Мисалы кызыңдар, келинчегиңизде мен жолдошум ушунчалык эме аялдардын көбүнчөсү бир плечо болсо дейт да. Ошого мындай сөйөнсөң дейт да. Даже мондай пацанка аялдар болот го, баягындайчы эркексимал аялдар. Алар дагы бир мындай бир күчтүү плечо болсо дейт да. Күчтүү плечо деген бир эркектик сыпаттар өнүккөн, ошону ээрчисең дейт. Болбосо культурист да.